Рахмат. Урматтуу президенттин жана өкмөттүн өкүлү. Мен улуттук коопсуздук кызматын каралоо максатында эмес, алардын кадыр баркын сактап калуу максатында азыркы оюмду айтайын деп атам. Мына башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы мурдагы Улан Чалбаевдин кабинетинен 200 000 акш доллары менен аны пара катары кармашкан. Азыр коомчулукта аябай чоң мындай сенсация болуп атат. Ушул 200 000 долларды улуттук коопсуздук кызматында тергөөчүнүн сейфинен жоголуп кеткен деп атат. Улан Чалбаевдин атасы ошол ири суммадагы акчаны казиного туруп жиберген деп айтып атат. Коомчулук ошого ишенип атат. Эгерде улуттук коопсуздук кызматы андай эмес болсо, жөн эле андай болгон эмес дебей, эмне үчүн ошол далил затты, ошол акчаны сотто көрсөткөн жок? Ошол акчаны эмне үчүн коомчулукка мына серия номер деп бери көрсөтүп, коомчулукту тынчтандырыш керек эле да. Эгерде 200 000 акш доллары жоголо турган болсо, анда чукул арада аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тиешелүү адамдарды жоопкерчиликке кечиктирбестен тартышы керек. Взятканын өзүн взяточниктер урдап кеткен, бул Кыргызстанда калган болушу мүмкүн. Ошончо муну менен ар кайсы шылтоону айтып, элдин башын айлантып кутулуп кетүүгө мүмкүн эмес. Кутулууга жол жок. Ошондуктан бүгүндөн калбай улуттук коопсуздук кызматы өздөрүнүн кадыр баркын сактоо үчүн ошол жерде табылган акчаларды, жанагы вешток деп коебуз, далил заттарды коомчулукка көрсөтсүн. Мына урдалган жок. Алар эгерде ошол урдалган акчалардын ордуна башка акча коюп, ошондон кутулуп кетебиз десе, ал дагы болбойт. Ошондуктан мурдагы ошол серия номери менен катталган, кармалган учурундагы акчалардын бардыгын көрсөтсүн. Бүгүндөн калбай тез арада көрсөтпөсө, улуттук коопсуздук кызматына азыр коомчулукта мындай ишенбестик жаралды. Коррупция менен каршы күрөшүүгө чоң мындай шек жаралды. Эгерде 200 000 долларла урдап атса, булар биз кайда барабыз деп атат элди. Ушундай суроо берип атат азыр. Ошондуктан улуттук коопсуздук кызматынын тиешелүү кызматтары тез арада ошол Чалбаевдин кабинетинен кармалган акчаларды, вештокду, ошол далил затты маалымат каражаттары аркылуу элге көрсөтсүн. Ошол акчалардын серия номери дал келсин. Адвокаттар ошого ишенсин. Сотто көрсөтсүн. Эмне үчүн акыркы жолу сотто дагы аны көрсөткөн жок? Ошондуктан тез арада ошону көрсөтүш керек. Мен ушул улуттук коопсуздук кызматын атайын каралоо максатында эмес, ошолордун мына коомчулукта болуп аткан ар кандай шектенүүлөргө чекит коюп, өздөрүнүн кадыр баркын сактап калсын деген ойдо айтып атам. Рахмат.